Устаз балам 20 жашта, спайс, наркотик чегет. Сизге алып келдим эле. Сиз кете бер деп келген күнү эле кетирип салдыңыз. Эмне кылсам болот? Демек, субханалла, ал баланы кичине бир аз башка жол менен тарбиялаганга аракет кылыш керек, больницага апарыш керек, значит. Жана наркология деген бар да, ошол жерге апарып, ошол жерде дарылаш керек. Жин шайтан жок, просто ошол нерсеге баягы илешип алган бала окшойт да. Так, ассаламу алейкум устаз. Мен 35 жашка келип үйлөнө элекмин. Кыздар менен сүйлөшүп келе жатып аягы окшошпой эле жолго түшүп кетип атабыз. Дуа кылып коюңуз дейт. Сүйлөшпөй эле алып алыңыз. Шариатта сүйлөшпөйт. Бир жолу көрөт, эки жолу мына карап калат ана. Нормально. Негизи эркек киши тиги аялды жактырып кереги жок негизи. Аялга жагышыңар керек. Бул жерде бул бар ошондой. Түшүнүп атасыздарбы? Шариат ушундай. Мындай карайсың, сакоо болбосо болду. Мындай карайсың. Ошон үчүн неке шариатыбызда бир карайсың, көрөсүң, шакшаңкы болсо, шарт анан кыз кишини мындай карайсың да, жакты аласың, болуп үйлөнөсүң. Анан бир ай сүйлөшүп, 2 ай сүйлөшүп, анан урушуп кетесиң да сөзсүз. Эрди катын урушат, эсеккен болушат деп субханалла. Менин жолдошум арагын токтотууга келген эмес. Жана айтпай эле коеюн, Так, эми токтотсун иншалла. Байкелер аракты токтоткула. Кана арак ичип жүргөндөр эми шапкаңарды чечкилечи, мүйүз өстүбү? Мүйүздөрүңөрдү көрсөткүлөчү мага. Жокко чыккан жокко мүйүзчү. Значит, андан пайда жок экен. Жокто мүйүз чыкпаса жок дегендечи. Анан эми мен кичине грубыйраак молдомун, ошон үчүн эмне кылам эми? Чоң балам 20да, экинчиси 18де, үчүнчүсү 10до, кичинеси 7де. Баары төрөлгөндө алган чачы тырмагы киндигине тыгылган пластмассасын жыйнап койгом. До сих пор үйдө турат. Аларды эмне кылсам болот? Апарып көмүп салыңыз. Көмүп салыңыз. Зачем чогултуп атасыңар? Ал өзү көмүлүш керек. Негизи субханалла, адамдын өзүнүн эмеси ушул. Баардык нерсеси алынар замат көмүлүш керек. Чач алындыбы? Көмүлүш керек. Тырмак алындыбы? Ал көмүлүш керек. Мына жерге акырын чыгып киргизип коюш керек. Эми эгерде такыр болбосо, мына жанагындай мусорго кетип атса дагы, мындай ошол алысыраак жакка барыш керек. Бирок чачылып жерде калбаш керек деген сөздү айтайын деп атам. Эми азыр баарыңар эле парикмахер отасыңар, маникюр, педикюр деген нерсе аякта калып калып атпайбы, эмне кылабыз деп сылбаш дейсиңар да. Бирок чын эле монун баардыгы тең. Чач алындыбы, жерге көмүлгөн жакшыраак. Тырмак алындыбы, жерге көмүлгөн жакшыраак. Мына ушул тартиби. Негизи чачты, тырмакты өзүнүн мал менен алып, өзүнүн адам караш керек. Ислам өзү иман, исламда өзгөчө нерселер бар да. Өзгөчөсү ушул. Исламдын өзгөчөлүгү ушул. Биздин жашообузда тазалык аябай көңүл бурулат. Ошо пунктуальныйлыкка, мусулмандын пунктуальный болгону, мусулмандын субханалла таза болгону, сөзүнө бекем турганы, мындай бул өзү мындай важип, милдет деп айтабыз биз. Ошол тырмак алганда, чач алганда дагы биз буга аябай көп катуу маани беребиз. Эмне үчүн буга маани беребиз? Анткени бул да болсо бир тазалыктын бир жолу. Анткени пайгамбар тазалык бул имандын жарымы деген. Болот, эч кандай. Кээ бирлер мөмөлдү даракан деп айта беришет, жок андай эмес. Иши адам тепсебеген жер болсо болду. Өрттөбөгөн жакшы болот, адамдын денесинен чыккан нерсе, чачты, ошол эле тырмакты, сөөктү, адамды өрттөгөн болбойт. Шариатыбызда жакшы эмес, өрттөлбөйт. Биз субханалла муну көмөбүз. Түшүмдө ушинтип бир каза болуп калган, кошуна чоң апа мага келип, каза болгон кайненең менен өзүнүн чоң атаңдын сөөгүн алмаштырып келдим. Башка мүрзөгө алмаштырып жатсам, мурду канап кетти деп айтып жатты кошуна чоң апа. Алла разы, эмне болот дейт, Эми бул түшүңүз баягы эмне деп койчулар да андай түшүңүз түлкүнүн богу деп коет, ошол туура айтасыз. Бул нерсеге көңүл бура бербегиле. Мен дайым айтам, түш менен жашабагыла.
Түшүмдө иш көрдүм, анан тигинти көрдүм. Анан кээ бир аялдар түшүмдө сен башка аял алып алыпсың, күйөөсү менен ажырашып кеткендер бар. Кээ бирлер бар, субхана сен башка эркек менен жүрүпсүң деп. Бул акмакчылык негизи. Бир түш бар шайтандан бар, бир түш бар Алладан бар. Алладан болгон түштө сага аян келет, вахый болот. Сен жолуң туура табышка мүмкүнчүлүк болот. Анан кээ бир мындай айтканда бир кереги жок түштөрдү көрүп алып, шайтан андай васваса кылса эле, мына адамдар ошонун аркасынан ээрчип кетпей келе. Акылуу түш деген нерсе шариятыбызда бар. Түш керек болсо, пайгамбар түш сураган. Түш жогорулат. Бирок бардык эле нерсени азыркы заманда түш жогорган адамдар барбы десе, почти жок. Түштү айта турган жерге айтыш керек. Же болсо түш көрөр zaman жакшыга жоруш керек. Болду мынакей. Жөн ар бир адамга айта бербеш керек. Так. Ассаламу алейкум устаз, мен сизге Алла разы болсун. Менин жолдошум жакшы мамиле жасабайт. Айтыңызчы, аялга кичине көңүл алып тургула деп. Стресстен боюмда болбой жатып, биз дуа кылып коюңуз. Стресстен боюмда болбой жатыптыр, машалла. Машалла. Эркектер айланайында аялдарга жакшы мамиле кылды. Стресс кылбагыла макулбу? Анан айланайында аялдар эркектерди стресс кылбагыла макулбу? Бала болбой калат да. Негизи аял стресс болгондон бала болбой калбайт. Бала болсо ал оорукчан болуп калышы мүмкүн. Ал эми эркек стресс болуп аткан болсо бала болбойт да. Эркек стресс болсо бала болбойт, аялга кошулгусу келбейт. Эркектин субханалла бир гана нерсе стресс кылат деп айтам мен дайыма. Барган ишенбей айтканда ишенип калган эми. Айтайын деген нерсе эмне? Эркек киши качан стресс болсо, анан үйдө жакшы мамиле менен күтүп алынбаса, эркектер субханалла желание уходит. Куда-то вдаль деп коет го. Ошол себептен аялдар көбүрөөк бул нерсени кылышы. Шариатта эркек киши аялга гүл бериш керек. Шоколад бериш керек. Дубайский. Аялга жакшы сөз сүйлөш керек. Сиз, биз, сизден өткөн барбы? Сыйлаш керек. Сүйөм деген сөздү айтыш керек. Аны менен жарышып ойнош керек. Волейбол, баскетбол ойносоңор да болот, хороңордун ичинде. Хабиби деп бийлесеңер болот. Бийлеш керек. Жакшы мамиле кылыш керек. Бул шарият. Шариатта субханалла аялды сабагыла, шайтанын качыргыла, бул саячка дебеш керек деген сөздөр кылды айт деген жери жок. Жок андай. Вообще жок. Анан кээ бар. Бир нерсе десе эле, мында эгинде сакалы бар, кээ бирлердин сакалы эле бар. Намазы жок, орозосу жок, зекети жок. Баскан турганда темеки чегет, насыбай кылат, карта ойнойт. Бир эле баягы эгинде сакалы бар. Бир эле эгинде сакалы бар. Анан бир нерсе болсо аялды сабап коет экен ошолор. Наданчылык кылат да туурабы? Анан кийин сакалын көрүп атып, мына мусулмандар. Тиги аялда деле жоолук эле бар. Жоолуктан башка эчтеке жок. Булар өкө мусулманчыга тиешеси жок. Эгинде сакалы жок мусулман толтура. Шуда сабыр. Аял кандай болуш керек? Аялдын 160тан ашкан милдети бар. Ошонун бирөөсү эң мощный, эң керектүүсү аял киши күйөөсүнө субханалла 250% баш ийиш керек. Канча процент экен? Силерге жакты, Уаткан адамдарга жаккан жок. 250%, 100% субханалла аял киши баш ийиш керек. Бирок арам нерсеге баш ийбейт. Арак ич, зына, арттан жанагындай кошулуу, Кудай кылышып коюңуздар. Ошондой бир күнөө боло турган иштерди аял киши субханалла жок дей турган болсо, керек болсо кетип калса болот. Мен сен менен жашабайм мен. Бирок калган иште 100% субханалла баш ийиш керек. Керек болсо 4 күнгө барба десе да. Майдай жакты кебилер, как раз болбой айткансыңар. Айтайын деген нерсем ушул. Мына шарият.
Күйөөңдүн бетин тытпа, элдин көзүн уят кылба, айтканын кыл дегенден башка эчтеке жок. А калган жанакылар тиешеси жок исламга. Макулбу? Бирок бул эжекеңдин айтайын. Баарыбыз эркекпиз. Биздин азыркы жашап аткан убактыбыз, мезгилибиз, заманыбыз такыр башкача болуп кетти. Үйлөнгөндөн ажырашкан көп. Үйлөнгөндөн ажырашкан көп, аябай. Эмне десе, бир эле нерсе мамиле дешет. Мамиле мына бүгүн сиз болуп атат, эртең 2 эсе болуш керек болуп калат экен. 2 эсе кылсаң 3 эсе болуш керек болот экен. Анан бүгүн 3 эсе кылып эртең 2 эсе кылып кое турган болсоң, сен мамиле кылып карабай калдың деле берет экен. Ошонун себебинен шариятыбыз бала менен аялга орто мамиледе болгула дейт. Дайыма. Эми орто мамиледе болсо өзүңөр чечип алгыла. Бирок сыйлагыла. Мен көбүнчө ушул айтсам, метеле чубак аялдарды коргоочу, анан чубак туура айланында. Чубак эми алтындай. Мен дагы айтам. Чубак ажыкенин тырмагынын учунда бир кир болуп түшүп калган болсо, мен ошо кирине дагы тең келбеген молдомун. Вот, гир бар го онун. Ал түшүп кетип турган болсо, мен ошо кириде эмесмин. Жетпейм мен. Кыргызстандан соң мен да аткан алымдардын бирөөсүнө жетпейм, субханалла. 0,5 палочка деп коюп. Мен эчтеке билбейм. Бирок субханалла билген нерсени айтып коём. Ким кандай кабыл алса, ошондой кабыл алсын. Чындык деген ачуу болот. Кимиси чыркырап аткан болсо, демек ошондо ушул нерсе бар. Бүгүн барбы, эртең барбы, Кудай алдына барабыз барбыз. Мына ошондо мен корккон эле нерсем, кыяматтын ыл көпүрөсүндө эрди катын бири-биринин бетин тытып, укугун бер деп тургандан корком. Кудай кечирет, ширк кылбасаң. Кудай райымдуу, мээримдүү, жоомарт, жумшак. Алла ушундай зат. Капырларга Аллах Таала каарын көрсөтөт, азабын көрсөтөт, тозокко салат аларды. Бирок момунга Алла Таала кечирмек. Бирок бир нерсе бар. Алла айтат, мени менен бул мамилеңерде мен кечирем силерди. Бирок эртең күндө бири-бириңер акыңарды жеп, тепсеп келген болсоңор, анда кыяматтын көпүрөсүн жаратып койдум, ошо жерден бири-бириңердин өчүңөрдү аласыңар деди. Мына ошондо өч алышып эрди катын кыяматтын көпүрөсүндө тура турган болсо, оор. Муну унутпагыла. Эртең деген күн бар, эртең. Эртең. Бир сон сөз бар. Кудайга койдум. Бирок ушул сөздөн корком мен дайыма. Кудайга койдум дегенде, бул сен эч качан кечирген жокмун деген сөз. Бул жаман. Жашоодо болсо, мынакей мен дайым айтам муну. Дагы да чыгарат. Мына бүгүн сен сабап атасың. Бүгүн ит катары көргөн жоксуң аялыңды. Эркек деген ушундай бир жандык. Мына мен жандык, макулукпуз биз. Керек болсо кээ бир убакта нас кийимди таба албайсың өңчү. Жаныңда көзүң алдында жатса таппайсың. Эми карганда мынакей, мына каргандардан сура. Сурабай эле коеюн, кемпир жок боло турган болсочу, кемпир биринчи өлүп кала турган болсо, аркасынан сразу өлүп калсам деп тилейт. Анткени аны түшүнгөн, аны ич кийимин жууган, уруш сөгүп койсо көтөрүп тура турган, ачка калып калбасын коюшу чалга деп тамак берип турган ошо кемпирлер. Бирок ошого жаман мамиле кылып койсоңор, азыртадан карган мезгилде өч алат. Албай койбойт. Герренти берем. Ошо үчүн азыртан эле кошомат кыла бергиле. Сиз каттасыз деп коесуз, калганын кыла бересиз. Болду. Көргөмдө простачы. Мен молдом, дагы айтам. Мен мактанып айтып берем. Мен молдом. 30 жылдык стажы бар молдом. 30 жылдын ичиндечи таяк жеген чал, балдар кубалаган кемпир, келиннен таяк жеген кемпирди, келинин сабап аткан кемпирди, бир туугандарын талашып аткандагысын, бир тууган аялын бир тууганына барып койгондогусун баарын билем.
Анткен десем, күнүгө субханалла ушул нерсени мен жашайм мен. Эмне үчүн дегенде субханалла мен молдомун. Акыр түйү келип туруп эле баардыгы молдого келет. Молдо эмне кылам мен? Даже билем кээ бирлер өзүнүн кызына өзү айгыр болуп аткандар билем ким экенин. Не то что субханалла. Ошон үчүн айтып атам да силерге, кой айланайын, кой. Азыртен токтой берме болду. Канаки болду. Байке токточу макулбу? Мына жеңемди мамиле кылай берчи, макулбу? Жакшы мамиле. Просто сени жалко да. Моун жазып аткан аял эртең өчүп алат. Так, Москвадан келгеніме бір жыл ашты. Устроилась на работу на рынок. Пробую разные направления, и за этот год мне нет результатов совсем. Головой понимаю, как надо работать, но дела, результат ноль. Думаю обратно уехать в Москву, но не хочу. Хочу быть на родине. Дайте, пожалуйста, совет, как или что надо сделать, чтобы работа наладилась в Кыргызстане. В Москве жила больше 10 лет, с заработком там проблем не было. С глубоким уважением, Баландай какая. Егер де сіз бұл қарындашым болсаңыз, мен сізге son bir совет берейін бе? Күйеуге тий. Үйленеліктер айғалыла. Береке болады. Егер де тұрмыштан ажырашып кеткен неже болсаңыз, анда қайра тұрмышқа шығыңыз. Түсінесіздер ме? Еркек мен аял бири-бирisi жашағанға болбойды. Айланanda намаз бар ғой. Намаз оқисыз ғой. Аялы жоқтың намазычы жарты намаз болады. Жада қалса намаз жарты болады. Сен рызқыңар жөнінде ойланбағыла. Кээ бир айтат да, эмне үчүн ушундай дейт. Алла билет сага канча керек экен. Алла Таала сонун билет канча керек экен. Ошол себептен бизге Алла Таала шүгүр айткыла, көбөйтүп беребиз деп Аллах айткан. Нашүкүр айтпагыла, шүгүрсүздүк кылбагыла. Була күнүнө 100 сом таптыңбы? Шүгүр айтсаң, ошол 1000 сомго жетип турган чак болот. Аны ойлогула, картошканы тиги манты деп жесе, картошка манты болот калат деп айтып атат деп ойлобогула. Айтайын деген нерсем, ошол сенин ниетиңе, пейилиңе жараша болот. Мен bir нерсе силерге айтып берейин мына, чындыкты айтып берем азгап турду. Айта берейинби? Чөтө баары элемдер суссуңар. Терез эшикти ачып койчу балам. Ачып койчу. Кадимгидей сонун болуп кетет азыр. О, арты эшик терезени экөөнү ачып койгон. Эмнеге келдим эле? Мен сонун нерсе айтып берген атам. Мугалимдер кол көтөрүлөчү. Госслужбадагы бар, кол көтөр. Уялбай, госслужбада, мен де госслужбада коеюн, ишмейли. Так. Канча айлык аласыз? 25 000. 25 000. Канча балаң бар? 3 балаң бар. Битте аялың бар. Ошондо 4 баш, өзүмөн 5. 25 000 менен балдарың окуп атат, тамагы тоюп атат, курсагы ток. Результат мынакей. 25 000 шүгүр айтып атат, Кудайга шүгүр жетип атат, тиягынан биягынан болуп, мен bir айда 50 000 сом таап атасыз, туурабы? Анча-мынча нерсеси менен. 50 000 сом менен субханалла үй бүлөсүн багып атат, кызын берип атат, уулун үйлөнтүп атат. Бул кишиде эмне ойлойсуз мисалы? Биздин ошо шүгүр кылбаганыбыз эле да бир маселе. Карыздын кутулуп атат. Эми проблемасын билбейм, негиз айтып атам да. Айыл башкачасы нерсеси бар. Бирок мен мына айылдагы мугалимдерге таң берем десең, кээде ойлонуп калдым да, мына өтүп баратып, мугалим. Анан кызын берип атат, баласын үйлөнтүп атат, машина алып атышат, кадимки элечи, үй салып атышат. Таң калган нерсем, үйгө үй кошуп кетип баратат да, киребез кошуп баратат да. Монду кошуп баратат. Бизде ушундай кыргыздар азыр bir үй салып коет эле, кире бериши эле кошо берет. Тияк эч ким бар дагылачы. Эмне кошуп атканын билбейт өзү элечи. Чоң болсын дегенде бир чоң деле болгон жок да. Көрдүкпү? Айтайын деген нерсе мындай эң эле простой жаныңдагы бирөө мисалы алса бир автобус айдайт.
Бирөө мисалы алса бетон куюп атат. Бирөөсү кечке шибеде жүрүп, бирок карасаң жашоосу бала эптеп өтүп аткан жок. Бул жерде шүгүр айткан кишилердин жашоосу да улай. Мына карындашым айланайын. Эгерде бош болсоңуз турмушка чыгыңыз. Анан экинчи шүгүр айтыңыз. Москвага не надо. Откуда убегает уже? Болду. Өзү ушундай. Бул сизге үй бүлөбүздүн маселе менен келгенбиз дейт. Биз дейт. Сизден сурасам бизди алып калып сүйлөшөңүзчү. Кечинде демден чыкканда кайра уруш чыкты. Күйөөм атын жазып коюптур зачем? Так, мындай кылалы. Үй бүлөбүздүн маселеси менен келген экен, сизден суранам, бизди алып калып сүйлөшөңүз. Иншалла мен көчөгөн күттүм канчасын. О жерде туруп күттүм. Сүйлөшөлү дегендерди. Бирок эч ким кирген жок. 2-3 адам келди, сүйлөштүм, бүттү. Ушундай. Көчөгөн болсо мен эрте бүттүм да. Айла жок, мешитке бардым да кечке саат асырдан шамга чейин отуруп едим, Мына ушундай. Аны эч ким сүйлөгөн жок. Байкемдин 9 айлык баласынын кулагы укпайт экен, чоң операция кылыш керек деп жатышат. Бул жерге көрсөтүсүн. Жок, немелерде кулак укпайткан болсо, операция десе, операция кылсын. Аялым ооз иштанып атат. Өтүнөн болуп атабы билбейм. Сизге дарыбыз бар. Бар да баягы айтпадым. Желудочный порошок берем деп коесуз, машалла. Мына көрдүм, бар экен да. Айтсам көчөгөн ишенген эмесиңер. Атам Куран сүрө жаттаганга тилим келбейт дейт. Кеңеш берип коесузбу? Жана ислам дининдеги жол ачуучу амалдарды айтып коесузбу? Алла ыраазы болсун. Машалла. Эмне үчүн? Аксакалдардын тили келиши шарт эмес. Куранга мисалы алса, кээ тилиңер келбей атат да. Ага шарт эмес ал. Эң негизгиси ошол мисалы алса, кантип тилге бул жерде Куран окушта негизги нерсе бул тиш. Анан ошол 29 тамга отурган болсо, ошо 17 махраж деп коет. Чыга турган жайлар бар, тамгалар бар. Мына ошол тамгаларды эле тилди ошол жакка апарып койсо эле болду. Ошол аксакалдын окуган Кураны туура боло берет. Эмне үчүн анткенсе ал тиши жок, кийме тиш менен да жакшы окуй башлашы мүмкүн. Тилин келишмес, керек болсо мисалы Алхамдулиллахи деп окусаңыздар дагы, машалла боло берет. Шариятыбызда субханалла Куран окуштун көптөгөн нерсе. Главное окубай калбаш керек. Анан эми жол ачуучу деп атат, эми ушу жол ачылат деген дуаларды билбейт экен негизи. Билем, мисалы бир адам жол ачылат деген эмне жол ачылыш керек? Дүйнөгө, ахиретке, кайсы амалга, же намазгабы? Эң чоң нерсеси адамдар жол ачылышын кааласа, өзүнүн чөйрөсүн караш керек. Ким менен жүргөнү. Ким менен жүрсөң, ошондой болуп каласың. Демек, бизнес чөйрөсүндө жүргөн болсо, ошол бизнес чөйрөсүндө жүргөндүн дагы түрлөрү бар. Мисалы бирөө акча табат, акчасын таап, ичип-чичип, жанагындай көчөдө мас-тас болуп, жанагындай көчөнүн баарын немесе проблема кылып, өзүнүн байына таянып кеткендер менен жүрбөгүлө. Андайлар дос болуп жыргатпайт, болгон тозокко сүйрөйт, байлыгы менен кошо. Силер бай, бирок диндарлар менен дос болгула. Бай, бирок диндар. Ошол байлыкты кантип тапканын үйрөнгүлө, субханалла, ошол менен намазды кантип окутканын карагыла. Ушундайлар менен чөйрө кылыш керек. Жаса алымдардын чөйрөсү, каарлардын чөйрөсү, достун тегерек четиндегилерди ким менен жүрүп атканын карагыла. Кайсы кемеге түшүп алганын карада, анткени же тозокко бара турган кеме, же болбосо бейишке бара турган кеме да. Ошол себептен машалла жол ача турган нерсе сен ким менен жүрүшүң керек. Кара. Болушунда. Анан дагы бир эме бар. Мисалы ким деген ла илаха иллаллах маликул хаккул мубин деп күнү айтып жүрө турган болсо, кээ бир жерде 100 дейт, кээ бир жерде 200 деп айтылат. Ошол адамдардын жашоосунда береке болот. Чоң айтып коелу, ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин. Мына ушул келмени машалла күнүнө эртең менен кечке чейин бөлүп айтасың, кантип айтасың? Ушул келмени көп айтып жүрсө, иншалла ырыскынын жолу, жакшылыктын жолу, иззаттын жолу, көтөрүлүшүн, ийгиликке жетүүнүн жолу ачылат экен иншалла деп айтылат экен. Орустарга да жин шайтан көз илешкен жармашабы, эч качан укпадым ошолордун ушундай темасын дейт. Ооба, эмне үчүн орустар толтура жүрбөйм мен деп. Iya.
Bu Kastyan жок бүгүн келбей алжыды. Айланандар. Орус болосунбу, Таиланд болосунбу, көз деген баарына тиет. Жанды жансызга. Аларда бизден көп темалар. Просто сиз орусча билбейт окшойсуз. Ошол себептен субханалла, мекен бул нерсе толтурат. Кээ бирлер айтам, келер кошунам бар, тигинде айтам, кошунам да алып келер дейм. Орус алып келет, кореецтер. Мен Бишкекте адамдарды кабыл алып окуп аткан мезгилим болгон 2014-2015-те. Ана менин тегерем бардыгы тең кореецтер болчу. Биринчи мени жаман көрсөттүлөр. Эл бааны топтоп алып ызы чогулат, покойный деп улам милиция чала берчү. Милиция келет да, ассалам кандай иштеп калат, калып кетип калат. Анан эмне кылат? Акырындан ошолорго мамиле кылайын деп анан дайыма чыгып алып ассаламу алейкум деп баланы учурашам, сүйлөшөм. Ошондо отуруп бүт кореецтин баары мусулман болуп алгам да. Христиан экен өзүлөрчү. Анан алардан үчүн окуп койсоң кусаат эме болот, что сен деме эле с глаз десең, мать говорила деп баштайт да. Анан ошентип атып аларды жипидин чыгарып атып мусулман болуп алгам. Баарында бар, кореецтерде да бар субханалла. Ошон үчүн проблема. Дуңгандар толтуруп экен. Море. Уул төрөлгөндө акыйкага 2 кой сойгонго мүмкүнчүлүк жок. 6 ай аралыкта сойсо болобу? Экөөнү бөлөк. Бир кой союп койсоңуз да болот. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болбосо бир кой союп коесуз. Анан кийин негизи 21 күнгө чейин сойсо жакшы экен. Анан кийин болбосо эмне кылабыз эми? Күнөө эмес ал. Сойбой калса күнөө эмес. Макулбу, сойбой калсаңар жентек бир кой союп болсо жентек кылып кой деген нерсе. Бирок эми бала эркек балага 2 кой, кызга 1 кой. Китептерде болсо эми жок болгон болсо эмне кылат эми? Жок болсо жокко жок. Күнөө эмес. Тойго сойгондо эле арнап койсо болобу? Жок балам болбойт. Акыйка бөлөк да болот. Акыйка бөлөк. Жентек берип атканда багыштап койсоң бала берет. İçinden oku деп içten okуп койдум. Жашым 34-тө көп кайгырам. Жашоодо жолдошум жок, балам жок, үйүм жок, күйөөмө тийип бактылуу болуп жашайын десем, эч бир эр эле көңүл бурбайт дейт. Канткен күндө жок дейт. Мен биян кошпойм өзүм. Эч бир эле көңүл берилбейт. Канткен күндө ушул күндөрдөн ыралам. Мага кеп кеңеш берип коңузчу дейт, машалла. Ана мага кирсеңиз, кеп кеңеш берем мен сизге. Bizde men özü pedagog, psikolog bolуп эсептелем. Мен диплом деле бар, сертификатым да бар, сага көрсөтсөм болот. Сага айтып коеюн, жана жүрбөм эле бул молда эмне болот депчи. Айтайын деген нерсем психология бар. Психология боюнча негизинде эркек киши болсун, аял киши болсун, өзүнүн жашы бар, возраст болду. Эң жакшы возраст бул субханалла 17-ден 25-ке чейин. Ой да жок, иш да жок дегендей. Жесе тамакка тойбойт, буртасы уйкуга тойбогон бир сонун мезгил. Мына ошол мезгилде адамдарда көп стресс болбойт деп айтабыз. Анан бул ушул мезгилде үйлөнүп жетиш керек. 17-ден баштап 25-ке чейин, кыздар дагы 17-ден 25-ке чейин күйөө тийген жакшы. Ошондо оңой көтөрүп кетет баардык нерсени. Ал эми 25-тен баштап туруп 35 жашка чейин субханалла бул кризисный момент деп айтат психологияда. Эмне үчүн? Анткени ушул мезгилдерде бул адамдар же иш жок, же уйку жок болуп калат. Эч ким жакпай калат. Ушул мезгилде анан кийин аял болсун, эркек болсун, глубокий стресске түшүп баштайт деп айтабыз. Бул эмне үчүн мындай болот? Анткени ушул мезгилде адамдардын башка потребностьтери көбөйүп баштайт. 35-тен 45-ке чейинкиси болсо, бул мындай айтканда зрелый возрасттын жиндилиги болот. Кыргыздар болсо, жигит канча жашында көбөйт? 40 жашында көбөйт деген. 25-те көппөйт балам, мээси жок болот. 40 жаш болгондо, ичинде курсагы тоюп, чөнтөгүнүн акчасы болуп, анын болот. Караса аял жакпайт. Мындай карайт, ар карайт.
Карасаңыз 3 бала болуп калган экен, өзүң карабай калдың. Анан мындай караса эле, ошондой айтылган кыргызда. Бирөөнүн катына кыз көзүн деп 40 жашта башталат. Мына ошол мезгил анан 45 жаштан баштап 55 жашка чейин кайра кризиске өтөт. Кандай десек, эмнекен жетишпей бараткансып, жалаң жумуштан башын чыгарбай, как будто эртең өлүп калчу деп болгон сезим менен жашап башташат. Анан 55-тен кайра жашарат. 55-тен 65-ке чейин карасаң, бардыгы тең жын сыйы болот да. Же карган киши эмес, жаш экенин билбейт да. Проблемный мезгилдер ушулар. Демек, субханалла, ошол 25-тен 35, 45-тен, 55-тен 65-ке чейингилер, мына ошо жаш бала сыяктуу болот. Кийим кийсең, мисалы, дүкөнгө барсаң, кийимиң же чалдыкын таба албайсың, же жаштыкын таба албайсың. Ортосун кийип алсаң, 65-жылкы болуп каласың. Ушундай. Сакалың алып салсаң, жашарып калыпсың дейт, сакалы койсоң, чал болуп калыпсың дейт. Ошондо ким экенин билбеген убакыттар, мезгилдер бар деп китепте жазылган. Бирок биз айтабыз, мынакей, аял киши эгерде 35 жашка чейин күйөөгө тийбесе, уже психически больная болот. Не репродуктивная деп коет. Уже субханалла төрөбөй калышы мүмкүн. Экөө сүйлөшүп атат дейт. Бирөө 40-та, бирөө 35-теги бирөө экөө свиданияга келипти дейт. Анан эми сүйлөшүп атканда кайсы аптекадан дарыласын деп сүйлөшүп аткан да. Бонустарың барбы депчи. Экөө только ошону сүйлөшүп атат. Уже эмне оорулар пайда болуп калган болот. Көрдүкпү? Бул жашоонун алган нерсе. Ошол себептен шариятыбыз эрте үйлөнгүлө, эрте оокат кылгыла, эрте тургула деген баардыгы тең ушул. Азыр мисалы ошо 30-тан өтүп кеткен эркектер жүрөсүңөр. Мен тиги жакпай атат, мурду жакпайт, буту жакпайт, сага эчтеке жакпайт. Ал эми бир дөңгөчтү уже. 35-ке чыгып кеткенде субханалла кыз кишилер мен турмушка чыкпадым дебей, субханалла биринчи возможность өзүңө жаш бирөө алам десе тийип кете берген. Анткени сен убакыт өткөн сайын эмнекен кармала бересиңер. Бул мындай холодный статистика да. Мен кичине грубыйраак менен айылдыкпыз да биз эт жейбиз. Тоонун түйүнө жашоон үчүн кээ бир нерсе скийге окшошпой калат да. Макулбу? Ушул нерсе мен көбүн айтып атам. Көчөндө көбүн айттым. Ооруп атам деп күйөөгө тийдим. Ооруп атам, аял алдып атам. Бир нерсе бар да, мына жин шайтандардан тышкарыдагы нерселер бар айтгандай. Бул жин шайтанга тиешеси жок нерселер болот. Бала, үй бүлө, үй, кайнене, кайната, бул приятный хлопоты. Булар бар, жашоо кызык. Булар жок. Стресс. Булардан ушулар менен болгон стресс сонун болот, наоборот. Кайненеңе жакпайсың, кайнатаңа жакпайсың, күйөөңө жакпайсың, аялыңа жакпайсың, балаң сонунда, зато бар да. Турабы? Эмне дейсиңер эми? Жок болсо эми эмне дейсиңер? Менде суроо, астыма мышык күнүгө 1-2 жол өтөт. Бул күндө кайнатама, бул күндө кайталана берет. Бул күндө кайталанат. Сизден жооп күтөм дейт. Мышык эми чычкан жерде бар зат деп. Эмне теши бар сенин мышык менен? Кошунан мышыгы бар деп айтам. Илешкен түрлөр жөнүндө айтып берсеңиз, илешкектердин түрлөрү жөнүндө айтып берсең, канча жугат деген чынбы? Алар кантип пайда болот? Алар пайда болгон уже. Аларды Алла Таала оттон жараткан. Жин деп коебуз алар. Анан субханалла алар жукпайт. Ал бир адамда болот, болду. Секирип жүрө турган оюнчук эмес ал. Ал баарыңарда 100% адамда бар, жин шайтандар. Ойлоп атасаң, менде жок деп 100% адам бар. Любой адамда бар. Анткени ал биз менен төрөл, биз менен келет алар. Ал карин деп коебуз. Анан бар жанагы
кээ бир кара сыйкыр менен да бир нерсе менен өч алам деп бир нерсе кылып туура эмес жол менен жанагындай илешип алышы мүмкүн. А бирок субханалла булар бизден 600 эсе көп. Булар местнийлер биякта негизичи, биз келгенбизде биякачы. Бул жер алардын жери болчу бунун, ошондой жашашкан. Анан биз бияка Алла Таала субханалла көптөгөн согуштар болуп, бул жерде эметип анан кийин адам атанын жаратардын алдында Алла Таала ушакты даярдап биз үчүн. Бул жерде жөнө түтүн болчу, бул жердин баары, момундай гүл болчу бияктын баары. Алар гүлдүн ичинде жашашты. Анан капыр болуп кетишти. Алла Тааланын өкүмү менен периштелер согушту баарын өлтүрүп жок кылды. Жашынып тооташ, анын жашынып калды. Кийин ошентип коркуп, анан ошон үчүн бизден коркот алар. Жиндерден коркуп келе, алар бизден коркот наоборот. Чыдасаңыз, андан корксаң, бул менден коркот тура деп көтөрүлөт. Коркпой, башымда жок дешет да. Кээ бар да, мисалы, басып басатабы? Мындай келтип арга жатып алыш керек да. Башымда жок бар. 2 күндөн кийин жок калат. Сенин коркунучуңду алат ал. 2 нерсе. Жүрөгүңө коркунуч салат, анан экинчиси басбаса, кедейчиликтен коркутат. Ошондой. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом мындайча, мен аялым ар кандай бакчыларга көрүнүп турат. Мени да ысытма дагы бар бир дарылар кылдырып, ошого кандай дейсиз? Эмнеге жибересиң аялыңды? Болбойсуңбу аялыңа? Таанага? Жиберме? Кээбирлер бар, эркексиңер да. Бул мага жакпайт, барба. Деп эле катуу кесе айткыла. Сенин акыңды ал. Кыяматта аялың үчүн сен жооп бересиң. Сенин апаң жооп бербейт. Жана кетир бул катырыңды деп аткан апаңар барбы? Ошол субханалла жооп бербейт. Бул катынды кетир, жашатпайм мен сени деп жүрөт го. Эжекеңер, жанагындай байкелериңерге бул кетир момуну деп аткандарчы жооп бербейт. Сен жооп бересиң. Аялың үчүн эркек өзүңө жоопкерсиң. Алдыңбы жоопкерсиң. Күнөө кылган үчүн жооп бересиң, сооп иш кылган үчүн жооп бересиң. Мына ушундай. Макулбу? Кээбирлерге мындай туура түшүнгүлөчү айганда. Эркек деген ким? Жвачка чайнава. Эркек деген ким? Эркек хулафа. Орун басар. Бул жер жүзүндө субханалла эркектен өткөн жандык жок. Самый высший ступень цивилизации. Цивилизация жаратылган макулуктардын эң высший, эң өйдөсү эркек бул. Алла ушундай жараткан. Деселе бар аялдын үстүнө чыгып, мен индюкмун деп бербе. Сенин үстүнө басып жатышым керек, мен эркекмин мен деп. Андай деп аткан жокмун. Акыл жагынан, күч жагынан, бар жагынан сен эң алдыга койгон Кудай Таала сени биринчи жараткан. Ошонун себебинен эркек деген кожоюн болгонду үйрөнгүлө, башкарганды үйрөнгүлө, мындай даанышмандуулукту үйрөткүлө, урушуп талашып эмес, көз менен тарбияланып үйрөткүлө. Бул эң жакшы вариант. Күйөөңү аялың жибербе, бул күнөө, арам. Сен даже балким никең жөнүндө проблема бар азыр. Эгер көз ачыкка бар ишен ошону туура десе, аялың имандан чыгат, мусулман болбойт. Так, биз жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 16 жыл болду, ортодо 5 балабыз бар. Кудайга шүгүр, айтайын дегеним, күйөөм ар дайым мени кемсинтет, басынтат, үйдөн кет дей берет. Тапкандарыбыздын баарын ортодо тапканбыз. Мага эчтеке мага ишене берет. Бу ишене? Эгеше берет. Эгеше дейм эле. Тиреше берет экен, а? Силер жакта окшойт, а? Көңүлүмө тийүүчү катуу сөздөрдү айт. Көңүлүмө тийүүчү катуу сөздү айтат. Үйдө 2 аял жашаганы туурабы дейт. Тура айтып атат. Бул определение, бул аял экенин айтып койду. Аял мына ушундай болот. Аял менен аял тирешсе болот. Аял менен аял айтышса болот. Аял менен аял тытышса болот.
Бирок аял менен эркек эч качан айтышканы болбойт. Аял менен эркек эч качан терешкенге болбойт. Аял менен окат талашканга да болбойт. Эркексиң чемоданыңды көтөр да сыртка чык. Самый актуальный нерсе бул ушул. Чын ушундай. Кыла албайсың мындай эме. Туура эле аял эки аял жашай турбайсың. Эмне дейсиң, субханалла. Мен неге бир нерсеге жооп бергем уже. Жана жооп берип койдум. Ошонун себебинен могул эки мен айттым да мынакей. Мына. Ушундай. Кече кечки саат 6-га жакын саламатсызбы, суу канчадан деген кыз мага жолдоп койбойсуңбу дейт. Эртең мененки демден кийин ошол скамейкада болом. Ой, Estağfurullah. Ova. Ova da. Erkek. Bir 22-23 окшойт да. Гарантированный эгиз перзенттерди көрүү үчүн кандай амалдар жасоо керек? Үйлөндөн кечиктим, ошон үчүн тезирээк көбүрөөк уул кыздуу болум керек дейт. Бүгүн сонун күн экен, а? Аракет кыл. Не дейбиз? Это. Мен көп жылдан бери эротический кинолор көрүп, мужской жактан алсырап калдым. Мурдагыга салыштырмалуу. Кантип мурдагы күч кубатыма кайтып алсам болот. Мастурбация көп кылган адам балалуу болбой калат деген сөздү кандан бери коркуп өкүнүп жүрөм. Атрофия яичек, жумуртканын көлөмү кичирейи болуп калдым. Туура Аллах кечирүүчү, бирок ден соолугум кантип өзүнө келтирем. Врачка барсам жакшысын эмнеге келдиң деп атат дейт. Туура суроо мынакей, мына биздин азыркы чоң маселебиз ушул көп убактарда баягы именно жаман кино көрүү менен бул адамдардын жашоого болгон кызыгы жоголот. Шариятыбызда бекенен көздүн зынасы деп айтпайт. Көрсө, эмне үчүн көздүн зынасы деп айткан болсо, бул көрсө биздин көзүбүз бүткүл дененин кыймыл аракетине жол ачат экен. Эркектер мисалы бир ошондой бир кызыктуу, эмне үчүн башка аялдарды караганга шариятыбызда арам. Башка аялды караган арам. Анткени себеби эркектин көзү канча караганда делебеси бир козголуп туруп, кайра ошол жанса 3 жылга артка кетет. Аялга 3 жылдык күчүн кубатың жоголот деп айтылат. Демек, бул кинолор ошондой бир жанагындай бир амалдарды кылуу эркекти алсырат. Кайра келиш үчүн эми сиз психологко барышыңыз керек болот эми. Сиз психологически ооруга кабылдыңыз. Кийин аял алсаңыз деле, ошол жанагындай көргөн киномуздагы кылган нерсени эмнекен үмүт кыла бересиз. Бирок андай болбойт да. Эмне үчүн жана көп убакта сериалдарды кылат. Керек болсо жөнөкөй сериал бар го. Ошондогу сериалдагы улам айлана берген нерсе жашоого келбей калса рахат ала албай каласыңар. Ошол биздин жана жашоодо чоң проблема бардыгы Санта-Барбарадан башталган. Ошол келип туруп башта адамдар көрүп баштаганда адамдардын жашоосу жана просто Мария деп алып, ошондон жашоодо субханалла бизде ага чейин мамиле дегенди мындай деп эле эмне болду эчтеке деген үчүн. Эркектер бир сөз айтчу, эмне болду эчтеке дечи, болду, мамиле ушул болчу. Бирок убакыт өткөн сайын эмне ошол жанагындай көрө берди адамдардын көзүнө баягы бирөөнүн сүйүүсү, бирөөнүн жакшы мамилеси, берген нерсеси сиңе берди, дене сиңди ошого. Эми
Bürüne tiyse ele emne oldu dedi da. Eşteki oldu деп айта албай жатат. Башка нерсени күтпеген да сериалдагыдай жашоо болот депчи. Көз менен көрдүк. Демек субханалла ошо көздү сактоо, көздүн зынасын сактоо деген нерсе шариятыбызда бекер айтылбаса керек. Муну үчүн сиз мүмкүн болсо авалки жанакындай бир эмеге психологко барышыңыз керек. Же болбосо 4 айлык даватка кетишиңиз керек. 4 айлык. 3 күндө эмес, 40 күндө, 4 айга. 4 айда субханалла мондай ордуна келет. Анткени мен көп балдар билем, биз менен ошо Алла жолуна чыкканда ушундай нерседи айтат эле, устоз мен момда. Ана эчтеке бар, жүрү да ээрчитип алып ошо 4 ай, машалла жүрүп, анан кийин келгенден кийин нашасын да тышташкан, бул нерсенин баардыгын жашоосу такыр башка өмүттө өзгөргөн балдар аябай көп. Ошол себептен биздин коомго, Кыргызстанда элибизге даваттын салымы чоң аябай. Даваттын салымы аябай чоң. Муну эч ким тана албайт. Адамдардын жашоосу оңолгондон оңолуп атат мындайчы. Момундай нерселердин баардыгы керек болсо адамдарга психологиялык жардамды ошол даваттан алат. Ошол себептен жанагындай кээ бирлерге жол таппай, кыйналып, эмне кыларыңарды билбей эле турасыңар. Бар дагы 3 күн 40 күнгө чыгып келе ал. Жо 4 айга чыгып кел. Менден сунуш. Кээ бирлер айтат мага, устаз, умрага барайынбы же 4 айга барайынбы деп. Айтам, умрага жетишесиң иншалла. 4 айга барып кел деп. Кээ бирлер 4 ай же 40 күнгө жөнөтүп атам. Эми кээ бирлер айтышып соолуп жагынан тияк, соолуп жагынан тияк. Бирок жашоону башкача оңүттө пайгамбардын жашоосун көрүп келсе, анан оңолуш оңой болот иншалла. Мына акыркысы эми мындан токтотобуз. 23-30 жашка чейин үй бүлө куруу керек деген закон киргизсе мамлекетте. Сиз кандай карайсыз? Мен эми айтып койдум караганымда. Ошо 17 жаштан барып 23 жашка чейин үйлөнүш керек. Акылы барлар үйлөнгүлө. Эми андан ашып кетип, кичинекей бала чал болуп калганыңар эртерээк да. Мен карт бой доктор деп коем. Кээ бир айтат мага, кыз жок дейт. Жаныма алдым, 10дай кыз өттү, эркек жок депчи. Сокурларым жатат го. Чын? Мен жайма койсо субханалла ушул жердегилер баары келип, устаз мени күйөөгө бер, мага деген жанагындай, мага аял алып бер десе, мен ушундай кылмакмын ошондочу. Ошонун баары бири-бирине могу тийип деп бере бермекмин дечи. Чын. Бирок баардыгын эле критерийлери чоң болуп атат да. Буга 90-60 керек болуп атат. Тиги болсо чөнтөк калың керек болот. Айрым маселе ошол эле да. Тиги өмүр бою фигураны издеп атат, тиги өмүр бою акча издеп атат. Иман деген издебей айтпайсың. Иманды болсо болду. Иманды болсо намаз окуйт бекен болду. Жаман адаттары жок бекен болду эле тийип алыш керек болчу да. Биздикилер болсо мына 40-тагдан соң эмне болду десе, параметри не то дейт го чөмүрө. Сага параметри эмне десе, каты керек ошочу. Баягы илгери айтып койчу, башка сейдиктер эмне болор болой десиң ошочу. Любой деле карап атасың да. Аны көргөнүң кино болу. Андай кылбаса зына көбөйдү. Толтура зына, жаштардын жүрөгүндө тынчтык жок, туптура, ою бир жерде эмес, эч нерсе көңүл жок. Эзи тартып үйлөнүш, турмушка чыгыш. Мына бардык Кыргызстандагы, Казакстанда, Өзбекстан, Тажикстан, Орусияда, мейли чет мамлекет, Америка, Европада, ошо Турцияда жүргөн бардык мусулман, мейли мен кыргыз деп коеюнчу, менин түшүнгөн тилдегилерге. Алладан корккула дагы, эртерээк үйлөнүп, эртерээк турмушка чыккыла. Бардык ата-энелер мына момундай кризис болуп кетелектен болуп, кыздарыңарды арзан, балдарыңарды арзан үйлөнткүлө. Калың, той, жанакындай нерселерди колдоңуз азайткыла. Мына ошондо иншалла кыргыз эли көбөйөт, кыргыз мамлекет өсөт, калктын саны өсөт, өнүгүү болот. Болду ушул эле. Амин. Subhanaka Allahumma hamdaka anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allah'ım barına hidayet ber. Bu şeyde aytılgan amal, aytılgan vaaz nasıl amal işler var, tawfik berer Allah'ım.